Сокулуктагы жол кырсыктан улам Lexus талкаланды. Сокулук районуна караштуу Кожомкул айыл аймагында Lexus үлгүсүндөгү жол тандабас унаа талкаланып жатат. Бул тууралуу аймактык кабарчыга күбөлөр билдиришти. Кырсык кечээ 25 декабрда саат кечки 19:00 чамасында болгон деди алар. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз кызматы кырсыктын чоо жайын тактап жатат. Тажикстан менен Ауганстандын чек арасындагы куралдуу кагылышууда 5 адам набыт болду. 24 декабрда Тажикстан менен Ауганстандын чек арасындагы куралдуу кагылышууда 3 аугандык террорчулар жана 2 тажик чек арачысы набыт болду. Бул тууралуу ТВ агенттиги Тажикстан бийлигинин маалыматына таянып билдирди. Маалыматка ылайык террорчулар 23 декабрда саат 23:30 жергиликтүү убакыт боюнча өлкөгө кирип, алар 24 декабрда эртең менен саат 11:15 аныкталган. Террорчулар тажик чек арачыларынан багынып берүү тууралуу буйругуна баш ийбей куралдуу каршылык көрсөтүшкөн. Алар чек ара постторунун биринде куралдуу кол салуу жасоону көздөшкөн деп билдирген Тажикстандын чек ара аскерлеринин басма сөз кызматынан. Атышууда 3 ауган террорчулардын жана 2 тажик чек арачысы каза болгон. Террорчулар тараптан табылган курал-жарактар арасында 3 М16 мылтыгы, 1 Калашников автоматы, үн баскычтары бар 3 тапанча, 10 кол гранатасы, түнкү көрүүчү прицел, жардыруучу заттар жана башка ок-дарылар болгон. Эскерте кетсек, бул акыркы 1 ай ичинде өлкөгө жасалган 3-чү чабуул болду. Жүк ташуучу унаалар курулуш аралашмасын арыкка төгүп салышкан. Ошто экологиялык жана санитардык нормалар бузулган учур катталды. Соц тармактарда 2 жүк ташуучу унаа курулуш аралашмасын арыкка агызып, жолдуда булгап жаткан учур түшүрүлгөн видео тарады. Видеону Тимурлан Амунбаев аттуу колдонуучу өз баракчасына жарыялап, окуяны өз көзү менен көргөнүн билдирди. Анын айтымында айдоочулардын бири цемент аралашмасынын калдыгын арыкка төгүп, аралашманын бир бөлүгү жолго жайылып, жол бетин булгаган. Оренбургда жол кырсыгынан 3 кыргыз жараны, анын ичинде 2 жашар бала мерт болду. Орусиянын Оренбург облусунда жол кырсыгынан Кыргызстандын 3 жараны, алардын арасында 2 жашар бала мерт болду. Дагы 2 кыргызстандык жарат алды. Жергиликтүү басылмалардын билдиришинче, М5 Урал трассасында 3 машина кагылышкан. Аварияда жалпы 5 адам жарат алганы, алардын бири жаш бала экени кабарланды. Кырсыктын себептери азырынча белгисиз. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги бул маалыматты растады. Анда 1977-1997 2003 жылы төрүлгөн бала мерт болгонун, жарат алгандагы 2 кыргызстандык ооруканага жеткирилгенин билдирди. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги кырсыктаган жарандардын жакындары жана орус укук коргоо органдары менен байланышта болуп, мерт кеткен жарандардын сөөгүн мекенине жөнөтүү маселелерин чечип жатат. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги жарандарды Орусияда машина менен жол жүргөндө жол коопсуздугун жана аба ырайын эске алууга чакырды. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен сиздерге бүгүн отчет берейин деп чыктым. Сиздерден чогулган акча 450 000 болду. Биз мындан 3,5 жыл мурун Ош-Бишкек жолунда катуу жол кырсыгына кабылып, балам баса албай калган. Башында аппарат менен, азыркы учурда аппарат менен жашайт балам. Балам 4кө чыкты. 4кө чыкса да ушу баса албай жатат. Сиздерден сураныч, баламдын акыркы операциясына жардам кылып кетиңиздер. Дагы да кайрымдуулукка муктаж болуп турабыз биз. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан 45 000 улар каражаты керектөлүүдө, бизде андай сумма жок болгондуктан сиздерден кайрымдуу кыргыз элине жардам сурап кайрылдык. Сиздерден суранарым, баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Аллах таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. Сиздерден суранарым, ушу балам дагы көптүн катарында басып ойноп кетүүсүн каалайм. Мен дагы кайрымдуу кылып коюңуздар, кайрымдуулукту сиздерден сураныч. Башка балдардай болуп ойноп күлүп жүрүүсүн каалаймын. Жол кырсыгынан улам ушу балам баса албай, ушу смесь ичет, балам сүт ичип ушул менен жүрөт. Реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу. М-банк 0300 Кутманбек С деп чыгат, өзүмдүн бир тууган энем. Кайрымдуу кылып коюңуздар, сиздерден сураныч. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 7807 Кундузай деп чыгат, алда өзүмдүн сиңдим. Кайрымдуу кылып кетиңиздер, сиздерден сурач, баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ата, атыңызды айтып коесузбу? Атыңызды.
Ана каналға неге төктіңіз цементті? Мен полный видеоға тартып алдым, ака. Номеріңізді да көрмей алып тұр машинаны. Машина номерді да көрмей алып. Аз бер полный тартып алайын да. Мына машина екен. Şu машина біреусі кетіп қалды. Каналға жолдарды бұлға беші каналға қалған қатқан цементтерін төгіп кетіп қалды. Ада екі машина стратегия машина бар, короче. Каналға қалған қатқан цементтерін ондай алып бұл жерге төгіп тасты. Эми бұл не болып бұл қатылды. Ну, қандай сүрсек болады. Асфальт қолдан сүріп